Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн биз дене тарбия жана спорт тармагындагы адистердин даярдыгын диагноздоо деген темада силер менен оюбузду бөлүшөбүз. Биз башында төмөндөгүдөй түшүнүктөр менен таанышабыз. Рефлексия деген эмне? Өздүк рефлексия жана өзүн баалоо спорттук педагогдун кесиптик рефлексиясы. Демек, бул биринчиден рефлексия. Өзүнүн ички дүйнөсүн өздүк таануу, маани берүү дегенди билгизет. Ал эми өздүк рефлексия бул адамдын өзүнүн жеке сапаттарын таануусу жана адамдар алар тууралуу элестетүүлөрүн таануусу. Үчүнчүдөн, бул спорттук педагогдук кесиптик рефлексиясы бул өзүнө ой токтотуу, өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүн талоого жана объективдүү баа берүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Ошондой эле өзүн өзү баалоо, башкача айтканда адамдын өзүнүн жетишкендиктерин, жетишпегендиктерин, кемчиликтерин жана башкалар арасындагы өзүнүн ордун билүү болуп саналат. Өздүк баалоо төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт: актуалдуу, ретроспективдүү, идеалдуу жана рефлексивдүү. Актуалдуу бул азыркы убакта инсан өзүн кандай баалайт жана кандай көрө алат. Ал эми ретроспективдүү бул болсо жашоонун мурдакы этаптарына карата болгон баалоо жана көзөмөл. Ал эми идеалдуу бул адам өзүн кандай эталон катары элестете алат. Өзүнүн келечекте кандай перспективасын, өзүнүн келечегин кандай көрө алат жана анын өзү тууралуу эталондук элестетүүсү болуп саналат. Ал эми рефлексивдүү бул адамдын көз карашына, анын айлана чөйрөсүндөгү адамдардын баалоосу. Өздүк баалоо адамга жана башка адамдар берген баанын таасири астында жүргүзүлөт. Бул жерде бул психологияда мен образы жана идеалдуу мен образы жөнүндө сөз болуп атат. Бул адамдын өзүн кандай көргүсү келет жана салыштыруу жыйынтыгы түзүлөт. Демек, бул кесиптик өздүк баалоо түзүмүнүн эки аспектиге карасак болот. Максатка ылайыктуу бул мугалимдин өздүк баалоосунун операциондук ишмердүүлүк биринчиси жана өздүк. Биринчиде бул аспектинин ишмердүүлүктүн субъектиси катары өзүн баалоосу, өзүнө байланыштуу өзүнүн кесиптик педагогикалык жөндөмдүүлүгүн жана ошондой эле деңгээлин баалай билүүсү, жөндөмдөрүн, билимин, көндүмдөрүн калыптануусун, компетенттүүлүк деңгээлин, билимдер системасы менен чагылдырылат. Ал эми өздүк аспект бул мен кесипкөймүн идеалдык образы менен байланыштуу өзүнүн өздүк сапаттарын баалоо деп түшүнсөк болот. Демек, кесиптик өздүк баалоо түзүмүнөн өздүк баалоонун жыйынтыгы жана ага максатка карай ишке ашырылышы кирет. Экинчиден, бул жыйынтыктын өздүк баалоосу жетишкенди баалоо менен байланыштуу жалпы жана парциалдык аспектилерде канааттандырарлык же канааттандырарлык эмес жетишпегендиктери чагылдырылат. Жана ошондой эле педагогикалык жөндөмдүүлүктөр булар кесиптик педагогикалык ишмердүүлүктүн ийгиликтүү аткарылуусу жана жекече психологиялык өзгөчөлүктөр болуп саналат. Эми бул туура максат коюп, окуу машыгуу процессинде маселени аныктоо бул диагностикасыз мүмкүн эмес. Ал эми диагностика бул грек тилинен алынган таанып билүүгө карай жөндөмдүүлүк дегенди билгизет. Демек, алынган жыйынтыктарды максаттуу изилдөө жана объект менен предметке жараша анын абалын таанып билүү өзгөчөлүктөрү болуп саналат. Башкача айтканда, баалоо процесси. Анын башкы максаты белгиленген жыйынтыктарга жетүүгө максат кылып жана ага жардам берүүчү же тоскоолдук кылуучу себептерди ачык элестетүү, көрсөтүү дегенди билгизет. Диагностика процессинде педагогдун жана окуучулардын чыныгы мүмкүнчүлүктөрү, алардын мурдагы даярдалган деңгээли жана өтүү шарттары, мөөнөтү аныкталат.
Ал эми педагогдун мектептик мугалимдин өздүгү жана ишмердүүлүгүнүн мүнөздөмөсү ата мекендик окумуштуулар тарабынан дагы изилденген жана азыркы заманда бул ааламдашуунун алкагында санариптештирүүнүн негизинде дагы бир канча көйгөйлүү маселелер жаралууда. Спорттук педагогдун кесиптик педагогикалык маданияты бул инсандын өзүнүн руханий моралдык тарбиялоого негизделген атайын билимдерин, практикалык жөндөмдүүлүктөрүн жана көндүмдөрүнүн жогорку деңгээли болуп саналат. Ал эми 4 параметрлерге бөлүнгөнү төмөндөгүлөр. Биринчиден, инсандын гуманитардык маданиятка өздүк баасы, экинчиден, инсандык кесиптик компетенттүүлүгү, үчүнчүдөн, педагогикалык чеберчилик жана төртүнчүдөн, өздүк өсүшүнө жөндөмдүүлүк жана спорттук педагогикалык өздүк аныкталуу. Демек, инсандын маданияты инсандын базалык маданиятынан жана ал маданияттын бирден бир алдыңкы маселеси болуп саналат жана анын дүйнө таанымын калыптандыруу болуп саналат. Инсандын маданиятын калыптандыруу төмөндөгүлөр аркылуу ишке ашырылат. Биринчиден, жарандык тарбиялоо, экинчиден, атуулдук тарбиялоо, моралдык тарбиялоо жана окуучуларды эмгекке тарбиялоо. Эгерде жарандык тарбиялоону карасак, бул конституциялык жана инсандык укуктук мамилеси. Ал эми атуулдук тарбиялоо бул боорукердик, чынчылдык, эмгекчилдик, калыстык тарбиялоолук жана жамааттык болуп саналат. Ал эми окуучуларды эмгекке тарбиялоодо окуу эмгеги, коомдук пайдалуу эмгек жана өндүрүштүк эмгек болуп саналат. Ал эми окуучулардын дене тарбиясын калыптандыруу бул дагы физикалык өнүгүшүнө, негизги кыймылдык сапаттардын өнүгүшүнө, маанилүү кыймылдык жөндөмдөр, дене тарбия системалык сабактарында да дени сак жашоо образынын негизинде кызыгуусу жана керектөөсү болуп саналат. Спорттук педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү бул анын педагогикалык ишмердүүлүгүнүн, педагогикалык баарлашуунун жана спорттук педагогдун өздүгүнүн негизги баалуулуктары болуп саналат. Спорттук педагогдун өздүк жана кесиптик өсүшү жеке кызыгуусуна, мүмкүнчүлүктөрүнө жана кесиптик жөндөмдүүлүктөрүн ар түрдүү өркүндөтүү жөндөмдүүлүктөрү. Ал эми спорттук педагогдун өздүгү бул психофизикалык касиеттеринин эс тутум, көңүл, ой жүгүртүүсү, эмоционалдык туруктуулугу жана башка маданиятты калыптандыруу аркылуу машыгуу учурунда организмдин өздүгүн жөнгө салуу, активдүү өзүнө өзү ишендирүү жана башка тренинг, симпозиум, вебинар, семинар жана башка аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Ошондой эле бул спорттук педагогдун кошулуучу кесиптик чеберчилиги бул окуу предметин билүү, педагогикалык технология, педагогикалык чыгармачылык жана педагогикалык стиль, педагогикалык техника аркылуу ишке ашырылат. Дене тарбия жана спорт педагогунун эмгегинин натыйжалуулугу бул спорттук педагогдун ишмердүүлүгүнүн продуктивдүүлүгү, кесиптик билимдеринин негизинде объективдүү баа берүү жөндөмү баалуу системасы болуп саналат. Мисалы үчүн, эмгек продуктивдүүлүгүнүн көрсөткүчтөрү бул калыптанган кесиптик сапаттар, окуу топторунун туруктуу курамы, окуучулардын көзөмөлдөөчү нормативдерин аткаруусу, спорттук жыйынтыктарга жетишүү кирет. Ошондой эле спорттук документтерди туура өз убагында жүргүзүү, кесиптик деңгээлдерди жогорулатуу жана ошондой эле тарбиялануучулардын маданиятынын калыптанышы болуп саналат. Мугалимдин эмгегинин продуктивдүүлүгү бул коммуникативдик, интеллектуалдык, моралдык, психикалык көзөмөл нормативдерин тапшыруу, тарбиялануучулардын жалпы маданияты кесиптик деңгээлдерин жогорулатууга кирет. Ал эми чыгармачылык активдүүлүгүнүн деңгээли бул маалыматтык, адаптивдик, божомолдоочулук, креативдик жана изилдөөчүлүк болуп саналат. Минималдуу, башка айтканда репродуктивдүү бул мугалимдин окуучуларга өзү эмнени жасай алат жана ал үчүн кандай педагогдун эмгегинин натыйжалуу деңгээлдери бар. Ошого байланыштуу. Экинчиден, адаптивдүү деңгээли бул мугалим өзү ээ болгон билим жөндөмдөрдү бере алат жана
машыгуучулардын жаштык жекече өзгөчөлүктөрүн эске алат. Ошондой эле локалдык моделдөөчү бул орточо деңгээл, бул мугалимдин кээ бир бөлүмдөрдү жана өзүнүн предметинин бөлүктөрү боюнча билим берүүсү, жөндөм көндүмдөрүн калыптандыруу. Ал эми бийик деңгээл бул системдүү моделдөөчү болуп саналат жана мугалимдин кыймылдык ишмердүүлүгүнүн негизги аспектилери боюнча окуучунун башкы билим жөндөм көндүмдөрүн калыптандыра алат. Бешинчиси бул жогорку деңгээл, башкача айтканда кыймылдык ишмердүүлүгүн жана окуучулардын жүрүм-турумун системалоо, моделдөө болуп саналат. Мугалимдин өзүнүн кээ бир предметин окуучулардын өздүгүн калыптандыруу, аң сезимдүү түрдө алардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн, өз алдынча билим деңгээлдерин, жөндөмүн жалпылоо жана башкалар кириши мүмкүн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңар болсо, жазсаңар биз жооп беребиз.